Санариптештирүү бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк өнүгүүнүн башкы тренди, деди Садыр Жапаров. IT технологиялар университетин ачып, санариптик сомду ишке киргизүү керек, деди Акылбек Жапаров. Балдарга зомбулук көрсөткөндөр үчүн жазаны катаалдаштыруу сунушталды. Бийлик өкүлдөрү Ноокат районунун тургундары менен жолугушууда. Августтан тартып 58 миңден ашык бюджеттик кызматкерлер жогорулатылган маяны ала баштады. Бишкек-Ош жолундагы туннелден өтүүгө 50дөн 6600 сомго чейин акы төлөө сунушталууда. Манас университети жогорку окуу жайлардын эл аралык рейтингине кирди. Санариптештирүү бүгүнкү күндө дүйнөлүк өнүгүүнүн башкы тренди. Кыргызстан башкаруу, экономика, билим берүү, социалдык чөйрөмө тармактарын жигердүү санариптештирүү процессинде турат, деп белгиледи президент Садыр Жапаров бүгүн 7-сентябрда Кыргызстандын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына караштуу жарандык жана санариптик билим берүү борборлору долбоорун ишке киргизүү аземинде. Президенттин басма сөз кызматына билдиришкенде, өлкө боюнча китепкана жана жаштар борборлорунун базасындагы жогоруда аталган 70 борбор онлайн режимде ишке киргизилди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Министрлер кабинетинин фискалдык жана инвестициялык саясат боюнча кеңешинин жыйынын өткөрдү. Кеңешмеде финанс министри Алмаз Бакетаев 2023-2027 жылдарга фискалдык саясаттын негизги багыттарынын долбоорун, ошондой эле 2023-2027 жылдарга мамлекеттик бюджеттин негизги парламенттерин сунуштады. Белгиленгендей, жакынкы келечектеги фискалдык саясаттын негизги милдети бизнестин мамлекеттик органдар менен байланыштарын төмөндөтүү, көмүскө экономиканы кыскартуу жана кирешелерди башкаруу тутумун жакшыртуу жолу аркылуу мамлекеттик бюджетке түшүүлөрдүн көлөмүн жогорулатуу болуп саналат. Жогорку кеңештин депутаттары балдарга зомбулук көрсөткөндөр үчүн жазаны катаалдаштырууну сунуштоодо. Парламенттин жыйынында депутат Рыспек Атажанов Кыргызстандын мыйзамдарына өлүм жазасын киргизүүнү сунуштады. Депутат Тазабек Икрамов дагы бул маселе боюнча аппаратка протоколдук тапшырма берүү жана депутаттык комиссия түзүү өтүнүчү менен жогорку кеңештин төрагасына кайрылды. Мындан сырткары бир катар депутаттар балдарга зомбулук көрсөткөндөр үчүн жазаны катаалдаштыруу маселесин кароону сунуштады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов, башкы прокурор Курманкул Зуушев, президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов Ош областынын Ноокат районунун тургундары менен жолугушту. Жыйындын жүрүшүндө жарандар өздөрүнө тийиштүү көйгөйлүү маселелери боюнча суроолорду беришти. Тактап айтканда, жазгы жана күзгү эгиндерди айдоодо үрөөн маселеси менен камсыз кылуу кечигип жаткандыгы, суугат жана таза суу менен камсыз кылуу долбоорлорунун айланасындагы көйгөйлүү маселелер, күйүүчү майлоочу айыл чарба техникаларына керектүү запастык бөлүктөрдүн сапатын жана баасынын көтөрүлүшүн көзөмөлдөө, жолдордун абалы, турак жай жана башка социалдык маселелер көтөрүлдү. 1 августтан тартып 58 миңден ашык бюджеттик тармактык кызматкерлери жогорулатылган маяны ала баштады. Маалыматта бул президенттин мамлекеттик жарандык кызматчылар менен муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында мүмкүн болгондугу айтылат. Бюджеттик тармактык кызматкерлерине төмөнкүлөр кирет: мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар, мамлекеттик мекемелерде иштеген мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлер, кенже техникалык кызматкерлер, күч түзүмүнүн штаттан тышкаркы жана жарандык персонал. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Бишкек-Ош унаа жолундагы туннелдер аркылуу унаалардын өтүүсү үчүн акы алууну пландоодо. Мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Төлөм Бишкек-Ош унаа жолдорундагы туннелдерди талаптагыдай тейлөө жана эксплуатациялоо үчүн киргизилет. Каражат автоматташтырылган система же өткөрүү пункттары аркылуу алынышы мүмкүн. Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университеттин 3 миссиясы окуу жайлардын эл аралык рейтингинин алдыңкы 1000 университеттин тизмесине кирди. Аталган окуу жайдан кабарлашкандай, рейтингге Кыргызстандан бир гана Манас университети кирди. Бул рейтинг 6-рет аныкталууда. Тизмеге 1 жыл мурда 1650 жогорку окуу жай кирсе, быйыл алардын саны 1800гө жетти. Рейтингде 103 өлкөнүн университеттеринин билим, илим жана коом менен иштөөсү бааланган.